Алмастар урматтуу агай эжелер, бүгүнкү керей кеңешке мындай жаш муун өкүлү катары катышып атканыма кубанычтамын. Жогоруда бардыгыбыз да агайлар, эжелер ошол жасалма тилекке басым жасап, жаңы Кыргызстанды куруууда ошол санарип технологияларга өзгөчө анын ичинде жасалма тилекке басым жасашыбыз керек деп өздөрүнүн ойлорун айтышты. Мен да ошо жасалма интеллект боюнча айтыс катары кыскача мындай жасалма интеллект эмне экенин кыскача айтып коеюн. Мисалы жасалма интеллект деген бизде Кыргызстанда көп мындай терс көз караштар бар, стереотиптер. Мисалы жасалма интеллект келсе биздин жумуш орундарыбыз тартып алат, буга ишеничти кереги жок. Мисалы роботтор менен адамдардын мындай келечекте мындай таймашы болот деген сыяктуу, роботтор бизди башкарат деген терс көз караштар бар тилекке каршы. Жасалма интеллект биздин жашообузга жаңы нерсе алып келген жок. Болгону мурда болгон иштерди, жараяндарды автоматташтырып атат. Мисалы үчүн мурда ошол жанагы спичрайтерлер же текст жазган кишилер же болбосо чоң маалымат менен иштеген адамдар ошонун баарыны мындай колдо жасаган. Азыр ошону жасалма интеллект автоматташтырып берип атат. Ошол эле мисалы үчүн үндү атайын студияга барып үн жаздырган. Ошону азыр жасалма интеллект текстин салсаңыз, каалаган кишинин үнү менен сизге жасап берет. Бул болгону биздин жумушту мындай жеңилдетип атат да. Мисалы үчүн биздин жашообузга жанагы уюлдук телефондор келгенде элдердин баары мындай чочулоо менен кабыл алган да. Бул телефон кантип иштетебиз, анан ошондой процесс азыр биздин мындай мамлекетке, биздин өлкөгө кирип атканда бардык көпчүлүк мына карапайым элдердин ошондой терс көз караштары бар. Жасалма интеллект бүгүнкү күндө ошол дүйнөнү өзгөртүп атат. Ошол эле учурда бул жасалма интеллектке эгер биз басым жасасак, ошол эле билим берүү, бизнести, ошол эле биздин бардык тармакты жаңы деңгээлге чыгарат, автоматташтырат. Жасалма интеллект ар бир тармакта болуш керек. Мисалы үчүн медицинада, айыл чарбада, медицинада автоматтык ошол диагноздорду коюу, бейтаптарды өзүнчө мындай консультациялык кеңештерди берүү, ошол эле мисалы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр боюнча азыр бизде түндүк деген жанагы мобилдик колдонмо бар. Анын ичинде кандай десем, классикалык формада биздин кызмат көрсөтүүлөр автоматташты. Үйдө отуруп эле мисалы үчүн маалыматтарды алса болот. Бирок эмки этап ошол жерге жасалма интеллектти киргизиш керек. Мисалы үчүн бизде сондордо, жанагы калктык тейлөө борборлорунда көптөгөн кандай десем, очередтер, жанагындай пикир келишпестиктер болот. Кол борборлоруна чалганда көп узак мөөнөт убакыт күтүү жанагындай процесстер болуп калды. Ошону мисалы үчүн жасалма интеллект менен автоматташтырып, кыска убакыттын аралыгында ар бир адамга индивидуалдуу мындай шайкеш келе турган процесстерди киргизсек болот. Жасалма интеллектти биз өзүбүздүн негизги маалымат коопсуздугу катарылагын мамлекеттин өзүнүн эгемен жасалма интеллекти болуш керек. Себеби дегенде азыр дүйнөлүк коомчулукта ар кандай саясий пикир келишпестиктер, геосаясий көз караштар болуп атат. Ошондон улам азыр биздеги реалдуу практиканы алсак, мисалы үчүн Америка көп функцияларын Орусияга жаап койду. Ошол эле Facebook, Instagram, YouTube. Ошондой кырдаал ар бир мамлекетте болуп калышы мүмкүн келечекте. Ошондуктан ар бир мамлекеттин өзүнүн эгемен IT санариптик ошол эле учурда жасалма интеллект платформалары болуш керек. Буга далил катары мына Камиль Османович айтып кетти. Жанагы тил комиссиясы убагында жанагы айда айткандай LLM деп коечу, Large Language Model, анан NLP деген түшүнүк бар, Natural Language Processing. Ошол биздин сүйлөп аткан кадимки тилди ошол табигый түрдө иштетүү. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн билимибизди, тилибизди машинага үйрөтүп, ошол машина менен биздин кадимки сүйлөшүп аткан тил аркылуу баарлашуу. Бул долбоор ишке ашып, жакында жанагы барыңыздар билсеңиздер керек, Айтел деген аталышта Кыргызстандын өзүнүн улуттук жанагы тилдик модели колдонууга берилди. Бул да болсо биздин жасалма интеллект тармагындагы бир жетишкендиктерибиздин бири. Себеби бул жерде билим, баарлашуу, ошол эле ошол адамдардын жан дүйнөсү бардыгы ошол тил аркылуу келет да. Эгер тилди жакшы түшүнсө, ошол эле айыл чарбага, ошол эле маданиятка, билимге интеграция алып койсо болот. Ошондуктан мен ошол жаңы Кыргызстанда биринчи кезекте ошо илим билимге, бизде ошол жаштардын билим берүү системасыны, азыркы системаны өзгөртүш керек деп ойлойм. Ошол билим берүү системасына ар бир азыркы биздеги болуп аткан бир эле мисал катары, мисалы үчүн
айылда жашайбы, шаарда жашайбы, кайсы жерде жашабасын, социалдык абалына карабастан бирдей билимге ээ болуш керек, бирдей шарт түзүш керек. Мисалы үчүн бизде азыр шаарда өзүнчө мектептер бар, жанагындай эл аралык мектептер. Алардын билим берүү шарттары башкача. Ошондой эле мугалимдерди 21 кылымдын кадр катары кайрадан даярдоо керек. Себеби дегенде мугалимдердин орду маанилүү билим берүүдө. Андан сырткары ошо университеттер дагы илимий борбор катары, инновациялык центр катары илим менен биргеликте айкалышып иш алып барыш керек дагы. Биздин илимпоздор дүйнөлүк ареналарга чыгыш керек. Негизинен ошол билим берүү, анан санариптик трансформацияларга көп басым жасашы керек. Санариптик трансформацияда ошол биздин мамлекеттин бардык процесстерини ошол санариптик технологияларга өткөрүшүбүз керек. Мамлекеттик башкаруудан баштап айылдагы, мисалы айыл өкмөткө чейин. Bizde жасалма интеллект боюнча чуркап эле кетип атат да. Үчөө да биз ушуга жетип жатабыз да. Анан жана айтып атпайсызбы? Ар бир жасалма интеллект өзүнүн платформасы болуш керек деп атабыз. Кантип жүрөбүз? Биринчи кезекте ошол жасалма интеллекттин эң чоң бөлүгү жана айтып өткөндөй эле natural language processing, тилдик модельдер түзөт 70-80%. Эгер биздин өзүбүздүн тилдик модельдерди жакшы окутсак, жасалма интеллекттен машин learning деп коет, ошо машинаны окутуу процесси. Машинаны үйрөтүү. Ошол ишти жакшы жасап, биз өзүбүздүн жасалма интеллектибиз кыргыз тилин жакшы түшүнүп, кыргыз тилиндеги тексттерди, биздин жарандардын суроо талаптарына толук жооп берсе, ошол тилдик модельдерди биз бардык тармакка киргизсек болот. Ошондой медицинада мисалы үчүн бейтаптын жанагы анализдерини машина кандай десем, анализ кылуу үчүн тилди түшүнүш керек да. Ал жерде кагазда текст жазат, мисалы үчүн адамдын маалыматы боюнча. Ал эми ошол мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө дагы ошол тигил же бул адамдын маалыматы болот кагазда. Ошону биринчи кезекте ошол жасалма интеллект тилди жакшы түшүнүш керек. Бул багытта бизде жакшы иштер жүрүп атат. Биздин улуттук тилге, мамлекеттик тилге багытталган жасалма интеллект платформасы. Бул албетте жанагы айылча айткандай тил корпусу керек. Тил корпусуну иштеп чыгып, өркүндөтүп, тил корпусу ошол жасалма интеллекттин мындайча айтканда маалымат базасы болот да. Тил корпусу ошол биздеги кыргыз тили жаралгандан баштап бүгүнкү күнгө чейинки бардык булактарды, ошол кагаз бетинде болобу, интернет мейкиндеги болобу, ошолорду баарын талдап, ар бир текчеге коюп, ошону жасалма интеллектке мындай иликтеп беришибиз керек да. Мамлекеттик деңгээлдеги тил корпусу түзүлдүк. Буга жакында эле президентибиз Садыр Нуркожоевдун колдоосу менен акча каражаттар бөлүндү. Буюрса жакын күндөрү бул процесс башталат. Мисалы үчүн орустар, ошол эле казактар, орустарда азыр 2 миллиардка жакын сөзү бар. Казактардыкы мен билишимче ошол миллиардка жетип калды. Булар ошол 2015-2011 жылы баштаган. Булар ошол айдеже айткан формада ручной ар бир студенттер катышып, талдап, бирден ар бир текстти талдап, морфологиясы, синтаксис, семантикасы, грамматикасын талдап чыккан. Эгер биз бул жол менен бара турган болсок, бизге дагы бери дегенде жыл керек. Биздин тилди, мисалы үчүн ар бир текстти колдон өткөрүш керек да. Биз азыр сунуштап атабыз ушул эле улуттук тил корпусун түзүүдө жасалма интеллект технологияларын колдонуу. Биз жасалма интеллектке ошол кыргыз тилинин талдоонун формасын үйрөтөбүз. Мисалы үчүн грамматикасы кандай болуш керек, синтаксис кандай болуш керек, семантикасы кандай болуш керек. Андан кийин ошол тексттерди ошол дөңүнөн эмнеге салабыз? Машинага. Машинага салганда бул жерде ошол биздин жумушту тездетет, автоматташтырат. Андан кийин машинадан чыккан продукцияны ошол биздеги тилчилер, эксперттер, филологдор бир сыйра карап, көз жүгүртүп, эгер туура болсо туура, туура эмес болсо ошол машинага кайра жанагы алгоритмди өзгөртүш керек. Бул тилди талдоодо мындай каталар кетип атат. Эгер биз өзүбүздүн ошондой модельди машыктырып алсак, үйрөтүп алсак, биз келечекте ошол жаңы келген тексттерди, жаңы келген термин сөздөрдү автоматташтырып, кыска убакыттын аралыгында жазсак болот. Буга деле биринчи кезекте азыр жана башында айтып өткөндөй, акча каражат, бардык маселелер чечилди. Кийинки 1-2 айда башталат бул процесс. Башында ошол интернеттеги ачык булактагы маалыматтар менен иш башталат. Андан кийин ошол сиз айткан гезит журналдар, биздеги архивдик документтер, ошол кимде кандай материалдар болсо текстке байланыштуу, ошолордун баарына ошол сканер кылып киргизип, бул эми чоң долбоор, бери дегенде 3-4 жылдык долбоор. Бирок биз ошол жасалма интеллект менен
филологдордун и айтишниктердин мындай биргелешип гибриддик ыкмасы менен иштесек, бул кандай десем, бул кырдаалдан батыраак чыгабыз дагы. Анан бул жерде тил корпусунун негизинен ар кандай максатта колдонот. Көпчүлүк мамлекеттерде ошол жасалма интеллектти үйрөтүү, сүйлөтүү максатында. Экинчи кезекте ошол тилдин илимий, тилге илимий жактан кандай десем, орусча айтканда подход болуш керек да. Тилди илимий жактан изилдөө, мисалы үчүн келечекте илимпоздор ошол тилди изилдөө. Үчүнчүсү бул тилдин баалуулуктары, мисалы үчүн биздеги тилдин түзүлүшүнөн баштап азыркы күнгө чейинки мына казынасы бир базада чогулат. Кандай тексттер болгон, кандай өзгөрүүлөр келген, орфография кандай болгон, орфоэпия кандай болгон. Иши кылса бул биздеги азыркы жасап аткан долбоор 3 багытты тең камтыйт: жасалма интеллект, илимий, анан баалуулуктарды сактоо. Мисалы мен Кореяда Ханя университетинде окудум. Ошол жерде илим менен университеттин байланышы кандай? Мисалы үчүн ар бир университетте өндүрүштөрдүн филиалы бар. Мисалы үчүн биз окуган университетте LG менен Samsung'дун кичинекей филиалы бар. Samsung бир телефон чыгарганда ошону университетке берет. Бир долбоор катары, мисалы үчүн $100,000 ушунун мындай илимий жагын изилдеп бергиле. Ушул телефондун мындай зыяндуулугу, колдонуусу, мындай дизайны жалпы берет. Ал жерде ошол биз окуган кафедрада, бир кафедра болсо, профессор ал долбоорду алып, ошол жерде окуган магистранттар, докторанттар менен ошол темаларды талкуулап, ошол долбоорду ар бир магистранттарга, докторанттарга бөлүп берет. Ошону изилдеп келгиле, силердин мындай дипломдук ишиңер, иши кылса ошондой долбоор катары же сабактагы тапшырма катары. Ал жерде ошол университет ал долбоорду илимий жактан изилдеп компанияга берет. Компания университетке акча берет. Ал акчанын негизинде биздеги университеттер көбүнчө ошо контракт негизинде эле жамбап атпайбы? Ал жерде контракт бир 10-15% өсөт. Негизинен көп каражаттын булагы ошол өндүрүш менен, фирма өндүрүш менен иштешет. Анан ошонун негизинде ошол компаниянын суроо талабына жооп бере турган жакшы илимий изилдөөлөрдү жасап берет да университеттердин. Анан ошол университетке кадыр барктуу, жакшы илимпоздор жумушка келет. Ал жерде ошол айлык акыдан сырткары ошол долбоор менен университет ортодо илим адамдары менен тиги компанияларды байланыштырат да. Университет шарт түзүп берет. Оборудованиялар, жанагы жабдууларды алып берет, изилдөөгө кеткен ар кандай техникаларын алып берет. Ошонун негизинде өнүккөн мамлекеттер ушундай гибриддик ыкма менен иштеп, ошол эле учурда ошол жерде билим алган студенттер дагы реалдуу практиканы жасап атат да. Мисалы үчүн ошол жерден бүткөн бала Samsung'дун жанагы экранынын бир кандайдыр бөлүгүн жасаганга мындай салым кошту да илимий жактан. Ошонун негизинен реалдуу практикалык негизде билим алып атат да. Мен да ошол Каныбек Осмоновичтин тиги айдеженин сунуштарын колдойм. Негизи бизде келечекте ошо университет, илим, ишкерлер менен бир ортодо бир чоң аянтча болуп, ошол жерде мисалы үчүн ар бир компания ошо илимий жактан изилдегенге ошол грант катары жөн эле биздин ишкерлер акчаларын ошо чет өлкөлүк башка илимий институттарга, илимий изилдөөчү институттарга берип атат да. Ошондой бир площадкалар түзсөк келечекте жакшы чечим болот.